Жанарбек Кубанычевич, бул аябай жанагы кеч калган мыйзам десек да болот. Бул мыйзамдарды биз 32 жылдык эгемендүүлүктө, ошо эгемендүүлүктү алганда эле бир бат эле кабыл алына турган мыйзам болчу да. Тарыхты карап көрсөң, 1917 жылдан баштап 53 жылдарга чейин ошол советтик бийлик орногондон баштап, ошол кезде биздин кыргыздын ата бабалары анын арасында эң билимдүү алымдарыбыз болгон, молдолорубуз болгон, Байманап деп коет экен, эми ошолордун жана советтик бийликтин тили менен алганда. Ошол кезде Кадыр Бартуу улутубуздун көзгө көрүнгөн кишилердин баарын жана кулак деп коет. Советтик бийлик кезде ошол жака тартып, жанагы бай менен кедей социалдык деңгээлде бирдей болуш керек деген чоң саясаттын аркасынан көптөгөн ата бабаларыбызды жоопко тарткан. Анын арасында жогоруда айтып кеттим, кыргыздын накта патриот кишилери ушул эгемендүүлүгүбүздү жанагы ошол кезден баштап мындай аба суудай керек экендигин кыргызга, ошол чоң бир империянын астына кирип кетпегендигине тең күрөшкөн кишилерибизди эл душманы кылып, кээ бирин алып барып соту тергөөсү жок атса, кээ бирлерин алыскы Сибирге чейин ГУЛАГка тартып, аябай чоң бир репрессиялык мезгилдер өткөн. Ошол мезгилдерде Кыргызстандын ар бир регионунан чыган кишилер ошонун таасири сөзсүз тийген ошолорго. Бул жалгыз эле Чүйдө же Таласта же Ошто эмес, ар бир региондун чыкма кишилерин, анын арасында ошол кездеги өтө грамотный алымдарды жана айтып кеттим. Бардык Кыргызстан боюнча ошол совет бийлиги элдин бардыгын Кудай жок деп атеист кылып салган. Туура эмес айтып атамбы? Муну тарых бул көп болсо 100 жыл боло элек. Анын атасынан уккан кийинки балдары тирүү. Бул боюнча батыраак кыймылдаш керек. Жана Дастан Рысбекович туура айтты. Бул мамлекеттик бюджеттин эсебинен тыйын бөлүп берип, бул комиссиянын составын урматтуу президентибиз өзүнүн указы менен бекитип берип, бул боюнча мындай масштабтуу түрдө иш жүрүш керек да. Эми бул саясаты менен экен, бирок ошол кезде ошо Владимир Ильич Ленинин баштаган саясаттын аркасынан эми көп кишилер мүмкүн айткандыр, жакшы жашадык 70 жылда тигиндей мындай, бирок жоготууларыбыз да көп болгон. Жоготууларыбыз өтө чоң болгон. Орду толгус. Басмачыга чыгарып койгон канчалаган патриот ата бабаларыбызды. Андыктан Жанар Кубанычевич, бул мыйзамды колдоп беребиз, бирок жанагы өзүнүн аткаруу механизмин жакшыраак карап, ошол жака киргизиш керек. Аткаруу механизмин. Ким аткарат? Муну мыйзамды кабыл алып берип коелу, анан жана Дастан Рысбекович айтмакчы, общественных началах эч ким кыймылдабайт муну. Бирөө өзүнүн чөнтөгүнөн бензин куюп барып, ата бабаңды изилдеп келмек беле. Кыйын азыркы кезде. Андыктан буга аябай мына так жана жакшынакай кылып түзүп беришибиз керек да. Мен бул мыйзамды колдоп кетем. Урматтуу коллегалар, силерди да чакырып кетем.